Здесь один боец есть, это таджикский Камиль Каратис. У него мама болит. Если возможно, здесь мой половина гонорар его отправь. За помощь. Мой половина гонорар ему отдашь. У меня 11 твой здесь. И хардкор тоже будет. Коллекционируешь? Да. Спасибо, хардкор. И мои деньги его переводит половина гонорар. Это Камиль Каратис. Жүрөк жылытат. Кыргыз мушкери беттештен уткан акчасынын жарымын тажикстандык мушкердин апасын дарылоо үчүн берди. Кыргыз мушкери Нурланбек Марсель Хардкоевка уюмундагы алгачкы жеңишинде алган каражаттын бир бөлүгүн тажикстандык мушкер Камиль Хасановдун апасынын операциясына жардам иретинде берди. Ал бул тууралуу беттештен кийинки сөзүндө билдирди. Бул жакта тажикстандык мушкер бар, Камиль Каратис, анын апасы ооруп жатат. Эгер мүмкүн болсо, менин гонорарымдын жарымын жардам иретинде ага жибергиле, деди ал. Белгилей кетсек, Нурланбек Марсель 10 февралда аралаш уруш боюнча Орусиялык Хардкоевка уюмунда жергиликтүү мушкер Григорий Беляев менен беттеш өткөрдү. Анда мекендешибиз экинчи раундда атааңдашын бутун кайруу ыкмасы менен жеңип алды. 24 жаштагы мушкер Жалал-Абад облусунда төрөлгөн. Ал күжүрмөн самбо боюнча спорт чебери. Камчыбек Ташиев Кангантиев тууралуу чарчаган арыстанымдын акыркы сүрөтү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Камчыбек Ташиев Кангантиевдин акыркы сүрөтү менен чарчаган арыстанымдын акыркы сүрөтү деп билдирүү калтырган. Эскерте кетсе, кечээ мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев 63 жашында каза болду. Кыргыз Республикасынын калкынын өсүү саны төмөндөйбү? World Population Review Check.com порталдын маалыматына ылайык, учурда Кыргыз Республикасынын калкынын саны 6,687,445 адамды түзөт. Жана бүгүнкү күндө жылына 1% темп менен туруктуу өсүүдө. Өсүү темпи акыркы жылдарда көп деле өзгөргөн эмес, бирок порталда берилген маалыматка ылайык, жакынкы жылдарда ал бир аз басаңдашы күтүлөт. Кыргызстанда калктын санынын жылдык өсүү темпи 2020 жылы 1,45%га чыгып туу чокуга жеткен болсо, берилген маалыматта бул акырындык менен төмөндөйт деген божомол айтылат. 2050 жылы калктын саны жылына болжол менен 0,6%га өсөт деп күтүлүүдө. Бул эсептөөлөр көрсөткөндөй Кыргызстандын калкы 2030 жылы 6,997,284, 2040 жылы 7,596,178 жана 2050 жылга чейин 8,112,653 адамды түзөт. Эгемендүүлүктү алгандан 2019 жылга чейин жылдык өсүү темпи ыраттуу түрдө жылына 1%дан ашып отурган. Бул дүйнөлүк өсүү тенденцияларына бир топ жакын. Бирок өлкөдө орточо эсеп менен кыргыз аялы 3 балалуу болоорун жана бул орточо көрсөткүчтөн жогору экендигин эске алганда бул көрүнүш төмөн болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде бул Кыргыз Республикасынан чет мамлекетке кеткен мигранттардын эсеби менен түшүндүрүлөт. Порталда Кыргызстандан 1 саатта 1 жаран өлкөдөн чыгып кеткени маалымдалат. Кыргызстандын калкынын саны 6,687,445 адам. Күнүгө төрөлгөн ымыркайлардын саны 405. Күнүгө каза болгон жарандардын саны 107. Күнүгө миграцияга кеткен жарандардын саны 24. Москвада мигранттар менен полиция кызматкерлери мушташты. Москва шаарында полиция кызматкерлери мас абалдагы мигранттар менен мушташты. Полиция кызматкерлерин жергиликтүү тургундар чакырышкан. Жашоочулар турак үйдүн короосунда спирт ичимдигин ичип, тынчтык бербей жаткан жарандарга чара көрүүнү суранышкан. Мас адамдар полиция кызматкерлерине документтерин көрсөтүүдөн баш тартышкан. Аларды полиция бөлүмүнө алып кетүүгө аракеттенишкенде, мас мигранттар каршылык көрсөтүп, сөгүнүп укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кол көтөрүшкөн. Мындан улам полиция кызматкерлери тапанчасын колдонууга мажбур болгон. Тартип бузган мигранттардын бири кармалды, экинчиси качып кетүүгө үлгүргөн. Ал эми полиция кызматкерлери тез жардам кызматын чакырышкан жана алар ооруканага жаткырылды. Кече күнү бардыңыздар соц тармактардан көрдүңүздөр болушу керек. Бир нече чет элдик жаран, тагыраак айтканда 2 чет элдик жаран полициянын кызматкерлерине кол көтөрүп, уруп согуп,
Ошол боюнча бизде маалымат боюнча Царицына метросунда болуп тур. Ал бүгүнкү күндө ал 2 жаранды кармады. Тилекке каршы бирөөсү Кыргызстандын жараны экен, биздин мекендеш. Аларга азыр 318 статья, бул Уголовный кодекстин 318 беренеси применение насилия в отношении представителей органов власти деген айып коюп атыптыр. Бул 10 жылга чейин эркинен ажыратуу. Эми ошол кылган кылыктардын мекендештердин тилекке каршы ондогон, жүздөгөн, болбосо миңдеген биздин мекендештерге айыбы зыяны тийип калат. Себептеген азыр текшерүүлөр башталат, депортациялар башталат. Барыңар билесиңер, Россия жергесинде барыбыз конокко келгенбиз, убактылуу келгенбиз, иштейли деп келгенбиз. Эми бир сыра жүдөтүүлөр башталат. Ал жаш жигит элекен, салыштырмалуу жаш жигиттин Кыргызстанда үй бүлөсү бар, ата-энеси бар. Алар дагы ошо кичинекей чырагынан эми 10 жылга ажырап калат тилекке каршы. Ошон үчүн мекендештер сабырдуулукту кармап, законду иштеп, келген жердин законун, мыйзамын сыйлай жүрөлү. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашын жөнгө салууда өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкога таянып, ТАСС агенттиги кабарлады. Дипломат мисал катары Орусия Казакстан чек арасын делимитациясын келтирди. Руденко Кыргыз-Тажик чегиндеги тынч эмес кырдаал Москванын кабатырлануусун жаратарын, талашты сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин кошумчалады. Дипломаттын айтымында делимитация жана демаркация маселеси чечилмейин, кагылышуулар болбойт деген кепилдик жок. Алдыңкы күнү Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удовиченко анын өлкөсү Кыргызстан менен Тажикстанга чек аранын орток бөлүгүн делимитациясына жана демаркациясына көмөктөшүүгө даяр деп билдирген. 300-400 гектар жерди ижарага алып алган айыл өкмөттөр бар. Ал жерлерди мыйзамсыз кайра ижарага берип пайда табушууда. Мындай пикирин Карыпбек Асанов Спутник Кыргызстан радиосунда маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында министрлик каршылыктарга карабастан реформаны жүргүзүшү керек. Учурда легендардуу парламенттин депутаты андан кийин айыл чарба министр болуп турганда жер бөлүштүрүү башталган. Ошондо Аскар Акаевдин Леонид Левитин деген кеңешчисинин сунушу менен жалпы айыл чарба жерлеринин 75% жеке менчикке берилип, 25% мамлекеттин керектөөсүндө калган. Ошол мамлекеттин карамагында калган жерлер тура бербеш үчүн фермерлерге убактылуу ижарага берилген. Бара-бара ал жерлердин көбүн айылдагы атка минерлер, депутаттар, айыл өкмөттөр жана башкалар ижарага алып, аны кайра ижарага берип, мыйзамсыз пайда таап келишкен. Бир эле айыл өкмөттүн башчысы 300-450 гектар жерди чыгарып алып, бөлүп кайра ижарага берген учурлар кездешет. Мына ошолор элдин атына жамынып ызы чуу салып 309 токтомго каршы чыгышууда. Анткени алар туруктуу пайдасынан кол жууп жатат. Мындай алганда элдин мамлекеттик фондунун жерин талашууга юридикалык укугу жок. Анткени учурунда эл өз үлүшүн алган, деди Карыпбеков. Ошондой эле ал мамлекеттин фондуна кайтарылган жерди максаттуу пайдалануу зарыл экенин кошумчалады. Эске сала кетсек, 2021 жылдын 17 декабрында 309 токтом кабыл алынган. Ага ылайык мамлекет ижарага берген жерлерди кайтарып алып, айыл чарба кооперативтерине, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына берүүнү берчемдөөдө. Учурда бул токтом коомчулукта кызуу талкууга алынып жатат. Бишкекте унаа жуучу жайды тоноду деген айып менен өспүрүмдөр кармалып, алардын баш коргоо чарасы тандалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда милицияга жаран кайрылып, белгисиз жарандарга чара көрүүнү өтүнгөн. Анын айтымында 3 февралга караган түнү топтошкон балдар Достоевский көчөсүндө жайгашкан унаа жуучу жайга кирип, ал жакта иштегендерге тапанча такап, кассадан акча жана телефон алып, из жашырып кетишкен. Аталган факты жазып кодексинин 207 беренеси боюнча бирдиктүү рейстерге катталган. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө милиция кызматкерлери аталган кылмышка шектүү деп 6 өспүрүмдү кармашты. Алардын 3-өө 18 жашта болсо, калган 3-өө 19, 17 жана 16 жаштагы балдар. Колго түшүрүлгөндөр тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кийин Октябрь райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы тандалып, эки жака чыкпоо тил каты коюлганы кошумчаланды. Кылмыш ишинин алкагында шектүүлөр өз ыктыяры менен милицияга телефон менен оюнчук тапанчаны өткөрүп беришти деп айтылат маалыматта. Учурда алардын башка кылмыштарга катыштыгы бар жогу текшерилип жатат.